Assalamu alaikum, урматтуу кылым карыткан кыргыз элим. Апалар, энелер, эже карындаштар, жалпыңыздардын бүгүнкү удаа кирип келген, жаз менен кошо кирип келген 8 март майрамыңыздар менен. Урматтуу апалар, урматтуу Кыргызстандагы баатыр апалар, баатыр энелер. Биз Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду 4 жылдан бери бүгүнкү күндөгү иш-чарабызды салтка айландырып, Ош жана Жалал Абад областындагы баатыр энелердин башын бириктирип дубасын алып келчү элек 4 жылдан бери. Бул жылы буйрук экен биздин бул сапарыбыз бул убакыттарда Санкт-Петербург шаарында болуп калдык. Албетте мен Кыргызстандагы ошол жылда биздин сый урматыбызды көрүп, бизге дубасын берип келген баатыр энелерден, баатыр апалардан кечирим сурап кетем. Мен Алланын астында убада бердим элем, бул иш-чара эч качан токтобойт деп. Өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө буга чейинки ушул күндөрдө Индиядан жетип барчу элек, Россиядан жетип барчу элек, бирок бул учурда өзүбүздүн ден соолугубузга байланыштуу Санкт-Петербург шаарында болуп калдык. Албетте апалар туура түшүнөр деп ойлойм. Бирок бул иш-чара токтогон жок, убагында гана өтпөй калды. Кудайым буйруса, бүгүнкү күндөгү өтө турган иш-чарабыз Орозо айында же болбосо май айындагы энелердин күнүндө өткөрүп беребиз жана баатыр энелердин дубасын алабыз. Албетте дагы да мен сиздердин дуаңыздарга муктажмын. Дуа кылып коюңуздар, көп дуа берип туруңуздар. Чынын айтканда, сиздердин дуаңыздарды сагындым. Сиздер менен бүгүнкү күндөгү баарлашып, сурашып, алакыбал алышып отурган күндү сагындым. Энелердин батасы эмне деген бакыт, чындыгында биз үчүн өзгөчө бакыт. Анткени апалардын батасынын аркасында кандай гана ийгиликтер жатат. Биз дагы мына ушул ийгиликтерге, мына ушул апалардын дубасынын аркасында, ушул апалардын дубасы менен ушул ийгиликтерге жеттик. Урматтуу апалар, менин жанымда Чаева Зулфия эжебиз отурат, 37 жаштагы. Мына ушул эжебизди Санкт-Петербург шаарына кулагынын операциясын алып келген элек. Эки көзү көрбөгөн, эки кулагы укпаган Зулфия эжебизди коомчулукка бөлүшүп, коомчулуктун кайрымдуу берешен элибиздин жардамы менен Санкт-Петербург шаарына келип, мына азыркы учурда кулагына операция жасалып, 1 ай мурда эле эчтекен укпай алаканына жазып келген болсок, азыр менин сөзүмдү кадимкидей угуп, биз кадимкидей бири-бирибизге суроо берип сүйлөшүп отуруп калдык. Урматтуу апалар, урматтуу аял заты, чындыгында сиздер үчүн бир жылда бүгүнкү күн менен эле майрам менен чектелип калбастан, сиздер үчүн бир жылда канча күн болсо, канча саат болсо, ошонун бардыгы майрам чындыгында. Сиздерге бүгүнкү күндөгү эле гүл менен чектелип калбастан, ар күнү сиздерге гүл сунсак дагы аздык кылат. Анткени Аллах Таалам апалардын таманынын астына бейишти жайгаштырып койгон. Чындыгында апалар бар болуңуздар, оорубаңыздар. Сиздер бар, биз бул жарык жашоодо жашап атабыз. Сиздер бар, бүгүнкү күндө биз жаратылышты көрүп, жаратылыштагы суун ичип, жаратылыштын абасы менен жашап атабыз. Сиздер бар, биз басып жүрөбүз, көрүп жүрөбүз, жашап жүрөбүз. Албетте оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Дайым уулдарыңыздардын, балдарыңыздардын төрүндө бал пайган апа болуп, эне болуп жүрө бериңиздер. Жакшылыктар гана болсун иншалла. Зулфия эже, сиздин дагы бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Албетте мына ушул майрамдын алдында Аллах Таалам сизге өзгөчө неаматты, өзгөчө белекти берип койду. Анткени 1 ай мурда эле кантип чын эле уганбы? Ай жок дегенде баламдын апа деген үнүн уксам экен деген ушундай бир кыял менен, көксөө менен ушул жерге келдик элек.
Мына азыр Кудайым буйруса угуп, азыркы учурда настройкалар болуп атат. Акыркы настройкасы 11 мартта болот. 11 мартта бизде врач айтат, качан күнү, кайсыл күнү жооп берет, качан Кыргызстанга уруксат берет. Зулфия эже, азыр бизде жалпы Кыргызстандагы апалар, айымдар, аял заты көрүп атат. Мына ошону менен катар сизге дагы байрамыңыз менен куттуктап кетем. Майрамдык баанайыңыз жакшыбы? Рахмат, куттуктооңузду кабыл алдым. Манай абдан жакшы. Мына азыр эфирде бизде жалпы апалар көрүп турат. Мына баатыр энелер, аял заты көрүп турат. Апаларды сиз дагы учурдан пайдаланып куттуктап кетсеңиз болот. Албетте жакындарыңызды, курбуларыңызды, досторуңузду, жалпы аял затын куттуктап кетсеңиз болот. Жалпы айымдарды бүгүнкү 8 март күнү майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Силерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу айымдардын катарын толуктап жүрө бериңиздер демекчи элем. Жүзүңөрдөн жылмайын кетпесин, ар бир кыялыңар орун алсын, ар дайым бар болгула демекчи элем. Өзгөчө апаларга ушул уул келиниңердин кызматын көрүп жүрө бериңиздер. Силер бар, биз барбыз. Ар дайым барыңар аман болгула демекчи элем. Рахмат, мына ушул каалоо тилектерди сизге дагы каалайм. Оорубаңыз мындан кийин, көп жашаңыз, бар болуңуз, дагы да бала чакалуу болуңуз. Сиз дагы ушундай баатыр энелердин катарын толуктаңыз. Чындыгында сиз анткени баатыр эне деген статуска татыктуу апа болосуз. Анткени сиз көргөн кыйынчылыкты аял зат эмес, эркек киши дагы көтөрө албайт. Сиз адам көтөргүс Аллах Тааланын оор сыноолорун көрүп жашап келдиңиз. Мына ушунуңузга эле сизге өзгөчө бир баатыр эне деген наамды берсе болот. Жалгыз, эки кулак укпагай, эки көз көрбөй, 4 дубалдын ортосунда 5-10 жылдап жалгыз чындыгында жашап келди. Бирок чыдады. Ушул Аллах Тааланын берген сыноосун көтөрдү, чыдады. Мына Кудай бар экен, эжебизге бороруп, мына быйылкы 2022 жылы болгондо дагы бүгүнкү 8 марттын астында эжебизге бир сонун бир ушундай белегин неаматын берип койду да. Кече эле больницадан чыктык, буйруса баардыгы жакшы. Эжеке, кадимкидей угуп атасыз да азыр, Угуп атам. Менин сөздөрүмдү угуп атасыз. Угуп атам. Машалла, азыр мен апаларга болгон куттуктоомду уктуңуз да, Уктум. Жакшы. Мен жылда биз Ак ниет аманат коомдук фонду баатыр энелердин дуасын алчу элек да. Анан бул ирет бул жакта болуп калдык да эже. Анан ошого кыжалат болуп, сарсана болуп, азыр апалар балким эфирден көрүп калар, балким небере балдары көргөзүп калар деп апалардан кечирим сурап отурган кербезим ушул эфирден болсо да куттуктап калайын деп. Бирок бул иш-чара токтобойт. Бул иш-чара өз убагында болбой калды, кийин уланат. Кийинки өтүп аткан бул иш-чарага баатыр энелердин сыйлоо аземине сизди дагы чакырам. Келесиз, Буйруса барам. Келесиз, Келем. Машалла. Мына ушундай урматтуу апалар, урматтуу аял заты, дагы бир жолу баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Албетте оорубаңыздар. Сиздер үчүн мен чындыгында жан дүйнөмдөгү болуп өткөн бардык жакшы сөздөрүмдү айтсам дагы аздык кылат. Сиздер үчүн, урматтуу апалар, биз жаратылыштагы гүлдөрдүн бардыгын тартуулаксак да аздык кылат чындыгында. Сиздер ушунчалык сыйдын төрүндө татыктуусуздар, сыйдын бардыгына татыктуусуздар. Дайым ушундай сыйдын үстүндө жүрө бериңиздер. Албетте оорубаңыздар негизгиси. Балдарыңыздарга ушундай энелик мээримиңиздерди көргөзүп, татыктуу балдардын апасы болуп жүрө бериңиздер. Көп жашаңыздар, дүйнө турганча туруңуздар. Курманжандатка энебиздей, Мыскал энебиздей, Кыргызстандагы убагындагы эмне деген апаларыбыз болгон, Айчүрөк энебиздей, Таттыбүбө Турсунбаева энебиздей, Бүбүсарай энебиздей апалардай апа болуңуздар. Айрыкча жаштар, мына азыркы баатыр апалардай сиздер дагы эне болушуңуздарды мен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Көп бала төрөңүздөр. Кыргызстандын көбөйүшүнө салым кошуңуздар.
ансыз деле сиздердин Кыргызстанга болгон салымыңыздар өтө чоң эбегейсиз. Бирок айла жок, аргасыз мен ойлобогом бул жылы эфирден энелерди куттуктап калам деп. Алла Тааланын буйругу экен баардыгы. Биз айткандай болбойт экен. Бирок бул иш-чарабыз өтөт. Кийинки жылдарга чейин эле ушул жылы кийинки күндөрү буйруса өтүп калат. Ошондо кайра сиздерди чакырып, башыңыздарды бириктирип, дуаңыздарды алабыз иншалла. Ар бир намаздарыңыздарда, урматтуу апалар, биздин иштерибизге, сапарларыбызга, Зулфия эжебиздин дагы кулагы угуп кетти, көзүнө дагы ушундай ниет кылып атабыз. Мына ушу көзүнө дуа кылып коюңуздар. Сиздердин дуаңыздардын аркасында өзгөчө бакыттар бар. Бейиш эне таманын астында дейт. Апалар, сиздер үчүн күндө, ар бир күндүн 24 саатында өзгөчө майрам. Ошону менен бирге эле өзүмдүн 54кө чыгып атат быйыл, 54 жаштагы өзүмдүн ушул эрезеге жеткирген, тууп, төрөп, өстүрүп, чоңойткон өзүмдүн апамды, Жамал апамды, жана бүгүнкү күндө атамды ошол муса кылып чоңойткон, өзгөчө тарбиясын берген, мээримин берген чоң энемди, жакындарымды баардыгын куттуктап кетем. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Тынч болуңуздар, оорубаңыздар. Кыргызстаныбыз бекем болсун, элибиз аман болсун, дүйнө тынч болсун. Буйруса эч ким оорубасын, ден соолук болсо баардыгы болот. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.